Ош мамлекеттик университетинин алдында белгилүү мамлекеттик ишмер Эгемен Кыргызстандын алгачкы премьер-министри Насирдин Исановдун эстелиги ачылды. Ага мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров жана бир катар коомдук ишмерлер катышты. Иш чарада президент сөз сүйлөп жатып, Насирдин Исанов учурда өзүнүн түбөлүк өмүрүн жашап жатканын белгиледи. Насирдин Исанович өзүнүн бай тажрыйбасын, терең билимин, интуициясын, башкаруучулук талантын ата мекендин кызыкчылыгына жумшаган. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарыхында чиеленген маселеге айланган Кумтөр алтын кени маселесинде Насирдин Исанов өз позициясында катуу туруп, кыргыз алтынын өзүбүз гана иштетебиз деген көз караштан тайган эмес. Тилекке каршы тагдыр экен, анын аягы Исановдун кейиштүү тагдыры менен жыйынтыкталганы өтө өкүнүчтүү болду. Кумтөр алтын кени 2021 жылы толугу менен Кыргыз Республикасынын менчигине өткөрүлдү. Ийгиликтин эрте кечи жок дегендей, кеч болсо да элибиздин ырыскысы, элибиздин, мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн ийгиликтүү иштеп жатат. Жакшынын көзү өтсө да жасаган иши түбөлүк дегендей, учурда Насирдин агабыз экинчи түбөлүк өмүрүн жашоодо. Эл сыймыгына айланган бул инсан жаш муундарды тарбиялоодо сөзсүз үлгү болот деп эсептейм. Кандай болгон күндө да Исановдун ак кызматын элибиз билет, элибиз өзү баалап алат. Насип ушундай экен, анын ата мекенине жасаган ак эмгеги көз өткөндөн кийин бааланып, өлкөнүн эң жогорку сыйлыгы ыйгарылып олтурат.